Саламатсыңарбы, урматтуу дыйкандар? Менин атым Айдар. Бул жерде 4 гектар жерде турабыз. Былтыр 2021 жылы Джея беде уругун ушул жерге сепкенбиз. Апрель айында гектарына 30 килограммдан сунушталган. Урукту болсо биз Байдыйкан агро фирмасынан алганбыз. Анан былтыр болсо сепкенден кийин 3 жолу чаап алдык. Түшүмү аябай жакшы болду, түшүмдүү болду. Быйыл болсо мынакей аба ырайына байланыштуу кичине чабык кичине кечирээк болуп атат, бирок ошондой болсо да мынакей көрүп турасыздар, баардыгы гүлдөп турат. Масса аябай жакшы, калың. Буюрса азыр чабабыз. Анан быйылкы планда Кудайым буюрса бир 4 чабык чаап алсак деп ойлоп турабыз. Гектарына бир 250ден 300 пресс түк алабыз деген оюбузда. Анан жанагы Байдыйкандан атайын эме алынган препараттар менен колдонуп ушул жетишкендикке жетип атабыз. Байдыйкан фирмасына рахмат. Ушинтип дыйкандарды колдоп, жаңы уруктарды Европадан, Италиядан алып келип, ушундай бизге колдоо көрсөтүп атканына ыраазычылык билдиребиз. Негизи бул гүлдөп баштаганда эле чабыш керек да. Анткени гүлдөп баштагандан кийин эле кайра мынандай бутондор пайда боло баштайт да. Бул бат элеттеги бутондор пайда болуп кетет, уруктар пайда болот да. Ошон үчүн муну эртерээк чабыш керек. Эртерээк чапкандан кийин ушул кайра чапканга дагы мүмкүнчүлүк болот да. Мынакей бою болсо төштөн 150, 140, 150 бар, даже аз кичине жатып калды, бирок мынакей бою тегиз гүлдөдү, массасы аябай жакшы. Биздин кара беде местный уруктарга караганда түшүмдүүлүгү аябай жакшы экен, бат көтөрүлөт. Убакыттан да утат экенсиң, сарамжалап бат көбүрөөк чабат экенсиң да. Биздин местный урукту бир 3 жолу чапсаң, буну бир 4 же 5 жолу чаап алсаң болот экен. Түшүмдүүлүгү да аябай жакшы, көрүп турасыздар. Аябай калың, масса жакшы, бойлору да жакшы, тегиз гүлдөгөн экен. Бул беде болсо башкаларга салыштырмалуу ылдам өсөт. Андан сырткары суукка дагы чыдамдуу, ысыкка дагы чыдамдуу болуп, биздин дыйкандардын баягы суроо талаптарына толугу менен жооп берип атат. Ошон үчүн баардык дыйкандарга мен айтып кетет элем, ушул Джея бедени колдонгула деп.